Саламатсыңарбы балдар? Мен силерди аябай тартиптүү, акылдуу, жакшы окуган балдар деп уктум. Анда эмесе бүгүнкү сабакка көңүл коюп, тынч отуруп угабыз. Бүгүнкү сабакта мен силерге көк жалбырактар деген аңгемени айтып бермекчимин. Аңгемени баштаардан мурун мен силерге тааныштырып өтөйүн. Биринчи кыздын аты Катя, экинчи кыздын аты Лена. Экөө чогуу бир класста окушат. Катянын 2 жашыл карандашы боло турган. Ал эми Ленкада бирөө да жок. Ошондуктан Лена Катяга минтип кайрылды. Жашыл карандашыңды мага берип турчу. Катя болсо апамдан уруксаат сурап көрөйүн, деди. Эртеси экөө мектептен жолугушту. Лена: "Апаң уруксаат бердиби?" деп сурады. Катя болсо өкүнүчтүү, үшкүрүнүп мындай дейт: "Апам уруксаат берди, бирок агамдан сурабай калыпмын." "Макул, анда агаңдан да сурап көр", деди Лена. Эртеси Катя мектепке келгенде: "Эмне болду? Агаң уруксаат бердиби?" деп сурады Лена. "Аgamго макул, бирок карандашты сындырып коесуңбу деп коркуп турам", деди. "Мен абайлап тартам", дейт Лена. "Байка", деди Катя, "жаңыртып уштаба, катуу. Мен бар болгону дарактын жалбырактарын, анан жашыл чөптү гана тартам", деди Лена. "Бул көп", деди Катя, кабагын бүркөп, кебетеси жактыра бербегендей. Лена аны карап турду да нары басып кетти. Карандашты алган да жок. Катя таң кала артынан чуркап жетип мындай деди: "Сага эмне болду? Ал карандашты, ал". "Кереги жок", деди Лена. Сабак башталганда мугалим мынтип сурап калды: "Леночка, сенин дарагыңдын жалбырактары эмнеге көп-көп болуп калган?" "Жашыл карандашым жок, ошондуктан", деп жооп берди Лена. "Корбоңдун карандашын эмнеге сурап алган жоксуң?" деди мугалим. Лена унчуккан жок. Катя чаяандай кызарып кетти да мындай деди: "Мен берген болчумун. Өзү албай койду", деди. Мугалим экөөнү алмак-салмак тиктеди. "Демек ала тургандай кылып бериш керек болчу", деп айтты. Балдар, силер кандай ойлойсуңар? Силер Катянын ордунда болсоңор эмне кылат элеңер? Мындан кийин Катя менен Лена кандай мамиледе болот деп ойлойсуңар? Сараңдык кандай сапат экен? Бул суроолорго өз алдынча ойлонуп жооп бергиле. Анда эмесе кийинки сабакта жолукучакты. Саламатта калгыла, балдар.